Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде сиздер күтүп көргөн нар көрсөтүүсү. Бүгүн биз чыгармачылык топ менен жогорку категориядагы дарыгер, саламатты сактоо мыктысы Сонун Өмүржанованын үйүнө келгенбиз. Бул эжекебиз 37 жылдан бери Ош областараралык Бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарында жаш наристелерди карап эмгектенип келет. Саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиңер. Жакшы. Бүгүн биздин программанын каарманы катары жалпы телекөрүүчүлөргө эмне деген рецептиңизди айтып, анан көрсөтүп бересиз. Эмне тамак жасайсыз? Бүгүн биз сёмга балыгынан стейк даярдайбыз. Сёмга балыгы негизинен абдан пайдалуу азык зат болуп эсептелет. Себеби составында организмге керектүү көптөгөн минералдар, май кислоталары бар. Муну көп дайым пайдаланган адамдарда кан басымы көтөрүлбөйт, ар кандай онкологиялык оорулардан сактайт. Анан кийин өтө мындай семирүүдөн сактайт, иммунитетин көтөрүп, адам негизинен ден соолугу чың болот. Анан сиңимдүүлүгү да жакшы, Сиңимдүүлүгү да жакшы. Ошондуктан дарыгерлер көбүнесе бейтаптарга операциядан кийин ушундай жеңил-желпи тамактарды жегиле, анан эттерден тоок эти, анан балык эти болот деп дагы көп айтып калат экен да. Ооба. Жакшы. Анан дагы сөзсүз түрдө биз бул стейкти кооздоо үчүн сөзсүз түрдө могул жашылча жер жемиштердин, анан цитрус мөмөсүн пайдаланабыз, Ооба. Анан гарнирге эмнени бышырабыз? Гарнирге биз бүгүн күрүчтөн гарнир жасайбыз. Азыр күрүчтү мен пока бышып турсун немеге салып коелу. Рисоваркага ооба. Эң алгач тамак жасообуз бизди ушул гарнирден башталат экен, Ооба. Кандайча кылып ошол бышырасыз рисоваркада? Эми рисоваркада биринчи күрүчтү таза жууп алабыз. Тазалап, жууп, рисоваркага салып, азыраак туздайбыз. Тузду салгандан кийин анан суу куябыз. Суу ушу рисоваркада күрүчтү жаап тургандай өлчөмдө суу куюлат. Күрүчтү рисоваркага салып койдук. Бул 25 мүнөттө бышат. Саатты карап коебуз. Дагы эми биз стейкти даярдай беребиз. Күрүч бышкыча. Албетте, мына ушундай рисоваркада ушундай кашаларды бышырып турган бул организм үчүн эң пайдалуу. Бүгүнкү күндө заман талабы десем дагы болот да. Эгерде жумушта жүрсөңүз, келип эле ушул рисоваркада күрүчтөн башка дагы тамактарды бышырса болот. Убактысына коюп эле салып, анан бышырса болот. Анан дарыгерлер көп айтып калат, негизинен укканыма караганда витаминдери дагы сакталат деп айтылып калат да. Куурбай, ошол рисоваркада эле парда бышат дагы, май кошпой эле парда бышырса, айрыкча күрүчтү. Ушу биз үй бүлөдө нандын ордуна, камыр азыктардын ордуна биз көбүрөөк күрүч жейбиз. Себеби мына сууда бышырган күрүч организмге, ичеги карынга киргенде ичеги карынды дагы ичегилерди тазалап, керексиз заттарды дагы өзү менен кошо алып чыгып кетип, организмди тазалайт. Ошон үчүн күрүчтү көбүрөөк ак күрүчтү сууда бышырып жеген пайдалуу. Жакшы. Демек, рисоварканы көбүрөөк эле пайдаланасыздар, Ооба. Жакшы. Анда биз стейк даярдаганга өтөбүз. Азыр бул жерде өзүңүздөр мондой бөлүкчөлөрдү көрдүңүздөр. Сёмга балыгын. Эми муну эмне кылабыз? Сёмга балыгын биринчи сууга таза жууп алып, Азыр жуулган, Бул жуулган. Жуугандан кийин ашыкча сууларын калбаш үчүн муну мындай бумажный салфетка менен кургактап алсак болот. Кургагандан кийин буну туздайбыз.
маринадты айткенбиз, э? Ооба. Биринчи ошо керектүү өлчөмдө туздан сээп, эми табетине жараша өтө эле туздуу кылбастан туз сээп, кийин кара мурчтан себебиз. Сөмгө балыгын кураардан алдын туздан сээп, анан кара мурчтан сээп, бир 10-15 мүнөт туруш керек. Себеби жакшылап сиңиш керек. Сөмгө балыгын кураарда мунун калыңдыгы бир 2 сантиметрден ашыкча болбош керек. Кескенде ооба. Ошол нерсеге болбош керек. 2 сантиметр муну калыңдыгы. Майда эле бышырып аласызбы? Майда, ооба, майга курулат. Өсүмдүк майын пайдаланабыз. Өсүмдүк майын пайдаланабыз курганда. Ооба, туз менен кара мурчту сепкенден кийин балыктын үстүнө өсүмдүк майын куюп коебуз. Бул оливка майы экен. Бул оливка майы. Оливка майынан азыраак куюп, тегиз болуш үчүн мындай майлап койсок болот. Негизинен ошол маринадталышына өзгөчө жардам берет, э? 15 мүнөт эс алат. Балыгыбыз болсо ардактуу көрүүчүлөр, 15 мүнөттөн кийин анан кууруй баштайбыз, э? Жакшы. Сонун өзү 37 жылдан бери мына ушундай неонатолог, дарыгер же болбосо балдар дарыгери болуп иштеп келесиз да. Мына ушул жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кандайча ушул тармакты тандап калдыңыз? Айрыкча ушул балдар кесибин, балдар дарыгери болууну тандап алганыңыздын себеби эмне? Мен өзүм Ташкент шаарында Орто Азиялык медициналык педиатрия институтун бүтүргөнмүн. Биз ошол мезгилде 6-курста бизди бөлүштүргөндө мен микропедиатрический группа деп ошо төрөт бөлүмүнө жакыныраак болгум келип, ошол группада окугам. Мен оюм боюнча кийин ушу акушерство тарапка өтөм дегендей болуп, анан роддомго келип, интернатураны бүткөндөн кийин областтык төрөт үйүнө бөлүнгөн боюнча неонатолог врач болуп кирдим. Ошо ишке киргенден баштап ошол иштин түйшүгү менен, себеби неонатология ал убакта жаңыдан өнүгүп аткан тармак болгон. Неонатология боюнча Ош областында менен алдын врач-неонатолог болуп иштеген врач почти жок эле. Мен эң биринчилерден болуп ошо эми кыргыз врачтардын ичинен биринчи неонатолог болуп иштей баштагам областтык төрөт үйүндө. Кийин 2-3 жыл иштегенден кийин бөлүм башчы болуп дайындалдым. Ымыркайлар жаңы төрөлгөн наристелер. Албетте жагымдуу, э? Жагымдуу, жашоого жаңыдан келген наристелердин биринчи ыңгалаган үнүн угасың, биринчи керек убакта жардам бересиң. Ошол себептен ошол тармак мага аябай кызыктуу көрүндү дагы. Ошол боюнча эч жака жылбастан иштеп жүрөм. Жакшы. Биздин программа негизинен үй кожойкелеринин, ашкана сүйүүчүлөрүнүн өзгөчө кеңештерди айтып келет да, тамак жаатында, туура тамактануу жаатында. Жана ошондой эле бизди көрүп жаткан ата-энелерге сизден кеңеш болсунчу. Балдарды кантип караш керек? Жаңы төрөлдү деңиз. Аны кантип карашыбыз керек? Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз бул нерсеге анчейин көңүл бурбайбыз да. Баланын саламаттыгы чың болуш үчүн ошол төрөт үйүнөн келгенден баштап эле өзгөчө кароо керек деген ойду айткым келип турду. Негизинен бала төрөлгөндө эненин ичинде 9 ай чоңойгондо ден соолугу калыптанат. Дени сак энеден дени сак бала төрөлөт. Анан төрөлгөндөн баштап ымыркай жарыкчылыкка жаңыдан келгенде биринчи убактарда медицина кызматкерлеринин көптөгөн жардамдарга муктаж болот. Албетте. Себеби ооба биринчи кезекте ол жаңы төрөлгөн балага жагымдуу шарт болуш керек.
аларды үшүтпөй, таза, инфекция жугузбай, ушундай иштер болот төрөт бөлүмүндө. Анан кийин биз азыр жаңы технологияга өткөнбүз. Мына акыркы бир 20 жылдан 15-20 жыл болуп калды. Төрөлөр менен энени көкүрөгүнө жаткырып, бала даяр болгондо 1,5 саат эле бала, дени сак бала эмчек эмет. Анан бул үстүнө көкүрөгүнө жаткырганын эң пайдалуу жагы, бала ысык жатат. Энесин алгачкы ууз сүтүн өз убагында эмсе, ичеги карынында энесинин флорасы, медициналык сөз менен айтканда, ичеги карында ошо нормальный флора түзүлөт. Анан кийин энеси дагы, баласы жанында болгон үчүн энесин дагы көңүлү жайында болот дагы, баласын өзү көрүп жатып, мээрими түшүп, ууз сүтү, эмчек сүтү тезирээк келет. Жакшы. Бул сөзүңүз менен айтканда, негизинен ушул баланын ден соолугу үчүн эненин сүтү эң биринчи кезекте маанилүү деп айткыңыз келет. Анан таза жуунтуп, гигиенаны сактап, анан жакшылап караш керек. Сейилдетип, убагында дегенде ушинтип караса, келечекте баласы ден соолугу чын жакшы өсөт. Жакшы. Биздин балыгыбыз дагы маринатталып калды окшойт, Убакыт өттү, бир нече убакыт. Эми болсо кууруй баштайбызбы? Эми кууруй баштайбыз. Адактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы жогорку категориядагы дарыгер, нейролог, саламаттык сактоо мыкты. Көп жылдан бери биздин нарестелерди жарык дүйнөгө келгенден кийин анын ден соолугун көзөмөлдөп, анын саламаттыгы үчүн күрөшүп келген эжекебиз. Өзгөчө сиздерге жакшы бир витаминдүү балыктан тамак жасап көрсөтүп жаткан үчүн. Азыр болсо сковородкабыз кызып калды, Ооба, кызып калды. Эми май куйсак болот. Май куйсак болот. Кое бериңиз. Май кызыгандан кийин Балык салат келди. Балыкты салабыз. Негизинен кээ бирлер ушул балыкты кууруп жатканда бир аз унга булап алат, же болбосо атайын бир атала кылып туруп, ошого салып туруп анан кийин майда куурат да, сиз жөн эле маринаттап туруп эле майда кууруп жатасыз. Ооба, ал унга булап алганы көбүнчө жанагы чытырап, суусу чачырабаш үчүн унга булап алышат. Биз ошо чатырап, суусу чачырабас үчүн биз ана кагаз салфетка менен курактап алдык. Бул балык өтө эле тез быша турган балык. Негизи 10 минутта деле даяр болот. 10 минутта даяр болот. Ар бир бетин 5 минуттадан куурулса жетиштүү. Ооба. Бир аз кызартып кууруш керек, Ооба, бир кызарган мындай корочка болсо, ошол жетиштүү. Урматтуу көрүүчүлөр, мына 5-10 мүнөт убакыт өткөндөн кийин биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө жасалып жаткан балык тамагы да даяр болуп калды. Анда сонун бирже бул жакка алып келип, анан тарелкага салып кооздосок, Ооба, балыгыбыз да бышып калды. Мынакей балыгыбыз кып-кызыл болуп. Табитти ачат го, Эми бул жака тарелка саласызбы?
Гарнирибиз да бышып калды. Азыр гарнир салабыз. Мына гарнирибиз да даяр болду. Урматтуу көрүүчүлөр, негизинен өзүңүздөр жакшы билесиздер, балык тамагы менен сөзсүз түрдө лимон тартылат. Ошондуктан лимондон бир аз кооздук жасасам, сиз болсо помидор кесип, помидордун да кооздойсуз да, жакшы. Мен помидорду кесип турайын. Кооздук керек. Бир аз үстүнө суу куюп, суусунан тамызып койсок дагы, бул даамын өзгөртөт десек болот да. Өзгөчө кооз. Гарнирди да кооздоп коелучу. Биздин балыгыбыз даяр. Стейк. Тамак жасаган кыйынга турбадыбы? Жок. Биз тамак жасап жүрүп ушул жашка келдик да. Ошол себептен жеңил эле. Өзүң жакшы көргөн адамдарыңа, үй бүлөгө, конокторго өзүң сүйгөн тамакты жасап коноктоскон абдан жакшы. Неберелериңе бышырып берип, аларды сүйүндүрүп, алар тамактандырсаң, анан кубаныч аласың. Эч кандай оорчулук болгон жок. Жакшы. Программабыз соңуна чыгып баратат. Сизден дагы бир кеңеш уккум келип турат да негизи. Биз кошумча тамак беребиз да балага. Ошону кайсы убакыттан баштап берсек жакшы, анан эмнелерден баштасак жакшы тамактарды? Кыскача берип берсеңиз. Негизинен ымыркайларга 2 жашка чейин эмчек сүтү гана эң баалуу болуп эсептелет. Бирок эмчек сүт жетиштүү болсо дагы 6 айдан кийин балдарга кошумча тамак бериш керек. Кандай азыктар сунуштайсыз? Кошумча тамак эгерде баланын ал индивидуальный болуш керек. Эгерде бала салмагына жакшы кошпой, салмагы азыраак болсо, көбүнчө кашалардан башталат, молочный кашалардан. Эгерде эмчек менен эле чоңоюп, салмагы ашыгыраак болсо, анда пюрелерден башташ керек. Жана жер жемиштерден, мөмө жемиштерден, жер жемиштерден бышырылган пюрелерден кошумча тамак баштаса болот. Жакшы. Анан атайын даяр пюрелер да бүгүнкү күндө сатылат. Ооба. Кошумча азыктар да сатылат. Аны канчалык деңгээлде пайдасы бар? Пайдалуу? Ооба. Алар эми бардык жагынан текшерилип, баланы тастыкталып, анан ошо балага ымыркай бала ал 4 айынан баштап бере баштаса болот пюрелерди. Ошо өзүнүн жашына жараша ылайыкташып жасалган, аны бериш керек, берүүгө болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр татып көрөбүз. Даамы кандай болду экен? Сонун көзү келиңиз, татып көрөлүчү, кандай жасапсыз? Бүгүнкү жасаганыңыз өзгөчө болсо керек. Менин катышуумда, анан теле көрүүчүлөрдүн көзөмөлүндө, көзөмөлүндө.
Мындай. Кандай? Сейит? Өзгөчө. Кесилбейт. Орусча сочный деп коет го. Ошондой бышыктыр чындыгында. Сиз көрсө ашканада да мыкты турбайсызбы? Өз ишин билген, мыкты өмүр сакчысы жана ашпозчу десек дагы жаңылышпайбыз. Эми ар бир үйдө ар бир кожойке ашпозчу болуш керек да. Албетте сөзсүз түрдө оорунун алдын алууда биз баардыгыбыз тамактанууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, убакыт бөлүп, жалпы тил көрүүчүлөргө, үй кожойкелерине, ашкана сүйүүчүлөрүнө жакшы бир азыктык жасоо жолун көрсөтүп бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Көп жашаңыз. Үй бүлөңүз менен, жолдошуңуз менен, балдарыңыз менен бактылуу болуп, ушул небере чеберенин жакшылык күндөрүнө ортоктош болуңуз. Рахмат. Силерге да рахмат. Мени ушу келип телевидениеге тартып, телесөздө кылганыңарга. Туура тамактанган адам ооруга аз чалырып, Бат Сакаев айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым келиңиздер. Туура витаминдүү тамактар менен азыктанып. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Үй бүлөңүз менен, жолдошуңуз менен, балдарыңыз менен бактылуу болуп, ушул небере чеберенин жакшылык күндөрүнө ортоктош болуңуз. Рахмат. Силерге да рахмат. Мени ушу келип телевидениеге тартып, телесөздө кылганыңарга. Туура тамактанган адам ооруга аз чалырып,